Biz niyetlerimizni оңдойлу. Кунт коюп угайлы. Сөздү кунт коюп угайлы, маани берип угайлы. Кандай гана сөз болбосун, диндин сөзү өтө улуу сөз болот. Жана диндин сөзү амал кылуу үчүн айтылынат. Жөнүнө маалымат үчүн эмес. Билип койсок болду, ушундай экен да баян болду деп. Жок. Алла Таала эмнени айтты? Пайгамбарыбыз эмнени айтты? Ошону биз жакшы кунт коюп угайлы. Кунт коюп угуп, Кудай кааласа амал кылганга аракет кылайлы. Амал дегени ошону аткарганга. Айтылган сөздөрдү аткарсак, айтылган ишенимдерди бекем жүрөгүбүзгө орнотсок, айтылган жакшы кулк мүнөздөрдү жашообузга алып келсек, жашообузга такыбалык алып келсек, Алла Таала айылда бизди бактылуу кылат, шаарда бактылуу кылат. Аз жашасак дагы, көп жашасак да Аллахым бактылуу кылат. Байлыгыбыз болсун, болбосун, чырайыбыз болсун, болбосун, Алла Таалам бактылуу кылат. Ошон үчүн иншалла диндин сөзүн кунт коюп, маани берип, жана сөзсүз ушу сөздү айтылган Куран, хадистеги насааттарды аткарам деп угайлы. Geçiresler. Hurmatlı ejeni arkadaşlar, Allah'ın sözünde nur var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünde nur var. Kim жақсы ұқса, құлағы арқылы жүрекке нұр келеді. Жүрегі нұрлан кишиге, нұрланған кишиге. Алла Таалам қайсы амалда бақтылуулық бар екенін көрсетеді. Ошу нұр қабырда да қалады, түбөлүктө ахиретте да бірге болады. Ибн Аббас разияллаху анхума, Ибн Аббас деген болған, Аббастың баласы, Абдулла аты. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың авасы Аббастың баласы болады. Кичинекей кезінен эле пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бұған насаат айтқан. Жана бұл Құр'андың тәфсирлеушілерінің раиси болған. Мұнда айтқанда пайғамбарымыздың дуасын алып, ең улуу раисул муфассирин, Құр'андың тәфсирлей тұрған ошолордун ең бір мыктысы болған. Ушу Ибн Аббас разияллаху анхумага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир жолу насаат айткан эле. Күндөрдүн биринде Ибн Аббас айтат: "Кунту халфан наби саллаллаху алейхи ва саллам. Яуман факала ли." Бир жолу пайгамбарыбыздын артында улоодо учкашып бараттым эле дейт. Пайгамбарыбыз мага мындай деди: "Я гулам, инни уаллимук калимат." Bir rivayette gelet, inni uallimu kalimat tanfa'uk. Men sana bir top ушундай насаат сөздөрдү айтам. Сөз сага пайда берет, кунт коюп уккун. Кандай сөздөр экен? Ошол аркылуу бүткүл бардык ааламдагы бардык мусулмандарга Алла Таала насаат айтып атат. Эркектерге, биздерге дагы, аялдарга дагы, бай бийлерге дагы, жаш карыяларга дагы, барына. Пайгамбарыбыз айтты: "Ихфадилла яхфадка, ихфадилла таджидху туджахака." Алланын динин сактагын, Алла сени сактайт. Алланын динин сактагын, Алланы алдыңда табасың. Алла Тааланын дини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан алып келген. Ошо динди сактоого биздин мойнубузда милдет. Кантип сактайбыз? Алла Тааланын динин үйрөнөйлү. Алла Тааланын динин үйрөнөйлү. Буга амал кылып башкаларга жайылтайлы. Эң алгач өзүбүздүн үй бүлөбүздөн жана айылыбызга. Алланын дини. Демек ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах намазын, тахаратын, такыбалыгын, кайрымдуулугун, Куран окуу, зикир чалуу,
дуа кылуу, мүнөздү оңдоо, орозо тутуу, чын сүйлөө, садака берүү, Алладан коркуу, күнөөлөрдү таштоо, адамдарга ырайымдуу болуу, адилеттүү болуу, Алла Тааланын мынакей динин, мейли зекет болсун, мейли ажылык умра болсун, Алланын жолуна чыгып дават болсун, Алланын жолунда илим алуу болсун, Алланын динин сакта, Алла сени сактайт. Сени эмнени сактайт? Сенин үй бүлө бала чагаңды сактайт. Дүнүйөңдү, ахиретиңди сактайт. Ихфадилла яхфадка дегени мынакей. Тугандар, биз Алла Тааланын динин сактасак, Алла бизди мал дүйнөбүздү дагы, жан дүйнөбүздү дагы, бул дүйнөбүздү дагы, бала чакабызды дагы, ахиретибизди Алла Таалам сактайт. Алланын динин сакта, Алланы алдыңда табасың дейт. Мааниси кандай? Алла Тааланын жардамын, колдоосун дайыма алдыңда табасың дейт. Алла сени жардам берет, Алла Таала сени колдойт, Алла Таалам дайыма сени коргойт. Качан сен Алланын динин сактасаң. Демек, Алла Тааланын динин, Алланын өкүмдөрү бар, ошолорду аткарайлы. Алла Таала тыйган нерселерден тыйылайлы. Алымдар айтышкан, Алланын динин сактоо би мулазимати такваху. Таквалыкты бекем кармап. Алланын динин сактаган таквалыкты бекем кармап. Жара буйрукта би имтисали авамирихи ва ижтинаби навахи. Алланын буйруктарын аткарайлы. Алла чын сүйлөгүлө дедиби? Болду, чын сүйлөйлү. Алла көздү сактагыла деди, көздү сактайлы. Алла субханаху ва таала бири-бириге жакшылыкка жардам берди, бири-бириге жакшылыкка жардам беребиз. Намаз окугула деди, зекет бергиле деди, орозо туткула деди. Алла Тааланын буйруктары. Ошондой эле Алла Тааланын тыюу салды. Ширктен тыюу салды. Ата-энени ренжиткен, ата-энеге жамандык кылган, уурулуктан, жалган сүйлөгөндөн, ушактагандан, алдагандан, кумар ойногондон, зынадан, арак ичкенден тыюу салды. Ушулардын тыюу салгандардан тыйылып, аткара тургандарды аткарып, мына ушу менен биз Алланын динин сактайт экенбиз да. Алланын динин сактасак, Алла бизди сактайт. Урматтуу эне-эже карындаштар, мээбизге, жүрөгүбүзгө, каныбызга сиңдирейли. Алланын дининде гана бактылуулук, динсиздикте бактысыздык. Алланы разы кылуу бактылуулук, Алланы нааразы кылуу бактысыздык. Дүнүйөнүн дагы, утурумдук дүнүйөнүн да, түбөлүктүү ахиреттин да бактылуулугун Алла Таалам динге койгон. Дин сизди соодадан тыйбайт. Бийлигиңизди тартып албайт. Өкмөтүңүздү тартып албайт. Үй бүлөңүздү ажыратпайт. Сизди байыркы заманга тартпайт. Сизди өнүктүргөнгө, өстүргөнгө, тазалаганга, аруулаганга, ортоңордо ынтымак пайда кылганга, үй бүлөнү бекемдегенге, адилеттүүлүктү орнотконго, ошон үчүн Алла субханаху ва таала берген дин бул. Ошон үчүн алхамдулилла Алланы сакта деген мааниси, Алланын динин сакта, Алла сени сактайт. Ар бир мусулман эркек, ар бир мусулман аял Алланын динин сакташым керек деп жашаш керек. Ар күнү Алла Тааланын зикири, шүгүрү, намазы, каниет Алла субханаху ва таала. Андан кийин дейт: "Ида саалта фас'алилла, иза стаанта фастаин билла." Bir nese sorasan Allah'dan sora. Kazınası keng. Tügönböz. Allahu Akbar. Azmınal 8 milyar adam var. Kırgızistan'da 7 milyon adam var. Şu yerde biz kança adam turabız. Barımız 100 yıl burada çok olek. Allah Teala özünün kazınasından kança göz verdi. Kança kulak verdi. Kança öpkü var. Kança denizin içinde kan var. Kança söğüt var. Kança çaş var. Allah Teala şu 100 yıl burada bizde hiç nersemiz yok öyle. Bunun bardığın Allahu haliku kulli şey. Her bir nersenin yaratıcısı. Kirpik, kança kirpiğiniz var bilesiz mi? Siz özünüzde kirpiğinizi bilmeyiz kança eken. Kaçtın sanı tiyakta dursun, çaştın sanı tiyakta dursun bilmeyiz. Çaşınızı bir sanap görmeyiz mi? Sana yalas mı? Allah subhanahu wa ta'ala'nın kazınasından, buna görüp atkan ceymişlerinin bardığı Allah'ın kazınasından. Qarap tursanız almanın butağın qarayız. Sağı var. Hiç dege yok. Ayaktan Allahu Akbar. Allah'ın qanday kudreti. Tübünde qarasan hiç degen. Allah Teala inşallah özünün kazınasından beret tuğandan. Özünün kazınasından beret.
өзінің қазынасынан береді. Демек, bir нәрсе сұрасаң, Алладан сұра. Алладан қайтып сұраймыз? Allah subhanahu wa ta'aladan dua mene сұраймыз. Ya Allah, өзің берушісің. Роло тартылуучысы өзіңсің деп. Allah subhanahu wa ta'aladan сұрайлы. Bir нәрсе жардам сұрасаң, Алладан жардам сұра дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтқан, тузду сұрасаң дағы Алладан сұра деді. Бейішті сұрасаң дағы Алладан сұра. Дозоқтан пана тілесең, Алладан пана тіле. Дүниенің бақтылылығын, ақиреттің бақтылылығын Алладан сұраш керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын ертеменен, күн сайын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздардан кейін сұрайды. Нені сұрайды? Аллахумма инна асалука худа ваттуқа вал афафа вал ғина. Мынаны сұрайлы. Ya Allah, тура жолды сұрайлы. Тақуалықты сұрайлы. Ваттуқа вал афаф, тазалықты сұрайлы. Әуерділікті сұрайлы. Бұл дағы жақшы нәрсе. Өте жақшы нәрсе. Вал ғина, байлықты сұрайлы. Жүректің байлығы дағы, ырысқының байлығында. Әрбір намазда кейін сұрайды. Allahumma a'inni ala dikrik ve şükrik ve husni ibadatik. Ya Allah, senin жардам сұраймын. Өзіңді істегенге, нематтарыңа шүкір қылғанға, саңа шырайлы ибадат қылғанға деп Алладан сұрайды. Алла Тағаладан қанша жақсылығындағы жапардықтарда. Bir hadiste gelip bunda dedi. Allahumma inni es'aluka Allahumma inni es'aluka fuca'atel hayr ve a'udhu bika min fuca'atil şer. Ya Allah, men senin күтпеген жерден келген жақсылықты сұрайым. Жана күтпеген жерден келген жамандықтан пана тілеймін дейді. Қараңызшы. Күтпеген жерден. Жақсы мүнөзді сұраш керек екен. Мүнөзіміз бар ғой. Кеді атауызға жақпайыз, кеді апауызға жақпайыз, кеді аялыңызға жақпайыз. Я, башқа елдер тияқта тұрсын, өз-өзін жақындарыңызға жақпай атпайыз ба? Я, балдарыңызға жақпай атауыз, қыздарыңызға жақпай атауыз. Bir туғандарыңызға жақпай атауыз. Не үшін? Мүнөзіміз қандай? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақсы мүнөзді Алладан сұраған. Жаман мүнөзді Алладан пана тілеп, Алладан сақтанын тілеп сұраған. Аллахумма хди ли ахсанил ахлақ ла яхдиха ли ахсаниха илля анта. Ya Allah, жақсы мүнөзге жолдама берген. Сенен башқа жолдама ешкім бере албай жақсы мүнөзге. Жаман мүнөзді менен ұзақ қылған. Васриф анни сайyi'аха. Жаман мүнөзді менен ұзақ қылған. La yasrifu anni sayyaha illa anta. Senen başka жаман мүнөзді менен ешкім ұзақ қыла албайды, ya Allah. Buna жақсы мүнөз берді. Жақсы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге алып келген дин, ал кереметтүү, чырайлуу, жақсы мүнөздің үстінде құрылған дин. Әрбір еркекке керек, әрбір аялға керек. Егерде алхамдулилля, еркектің мүнөзі жақсы болса, аялының жашосы рахатта өтеді. Аялының мүнөзі жақсы болса, күйесінің жашосы рахатта өтеді. Ата-енесі мүнөздері жақсы болса, балдарын жашосы рахатта өтеді. Балдарының мүнөздері жақсы болса, ата-ененің жашосы рахатта өтеді. Туған. Пайғамбарымыз Алла Тағала Құранда ең мақтағаны иннака ла ала хулуқин азим, шындығында сен өте улуу құлық мүнөздесің деп мақтаған. Пайғамбарымыздың кереметтүү құлық мүнөзінен бүткіл аламға ислам тарқаған. Өзі айтқан: иннама буисту ли утаммима макаримал ахлақ. Мен дүниеге кереметтүү құлық мүнөздерді толықташ үшін келгенмін. Құлық мүнөз не екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра разияллаху анху айтқан: Абу Хурайра, сен жақсы құлық мүнөзді бекем бармағын деп. Абу Хурайра разияллаху анху айтады: о Алланың елшісі, жақсы құлық мүнөз не дейді? Жақсы құлық мүнөз не дейді? Жақсы құлық мүнөз мындай туғандар: сізге бірі зұлымдық қылса, аны кешіріп қойыңыз. Тафу амман заламак. Не болып қойды? Сізге кім бірі жамандық қылсачы, кешіріп қойыңыз. Қиын. Нәпсіңіз қалабай. Біреу жақсы құлық мүнөз, біреудің жамандығын кешіріп қояды екен. Біреуге жақсылық қылады екен. Біреуге жақсылық қылады екен. Біреу бермесе, аны ақысын береді екен. Жақсы құлық мүнөз екен. Фафу амман заламак дейді. Аллаху акбар. Кім жамандық қылса, ахсин иламан асаа илейк. Кім жамандық қылса, шуға жақсылық қылғын дейді.
Кулук мүнөз дегенде, субханалла, уламалар айтышат, бул талакатул важ, маанайыңызды жарык алып жүрүңүз. Үйүңүздө, көчөдө, мечитте, жакшылыкта, жолдо, кабагыңызды бүркөп, баарыңызга чекчейип, баарыңызга ошо тырыштырып, жок. Машалла, талакатул важ. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма жылмайып жүрөт эле. Сахабалар айтат, пайгамбарыбыздай жылмайган, көп жылмайган кишини көргөн жокпуз дейт. Ат-табассум фи важхи ахи садака. Мусулман бир тууганын алдында жылмайып койгонуң атаңа, апаңа, аялыңа, бала чакаңа, коомчулукта бул садаканын сообу берилет. Жылмайып кой. О базлул маруф. Жакшылыктарды таркатуу, жайылтуу. Салам жайылтайлы. Жакшы салам жайылтайлы. Адамдарга пайда бергенди жайылтайлы. Жакшы сөздү жайылтайлы. Тазалыкты жайылтайлы. Кечиримдүүлүк, боорукерликти жайылтайлы. Базлул маруф дейт. Жакшылыкты жайылтайлы. Үчүнчүсү каффул ада анин нас, адамдарга зыян жеткирбей болду. Кулук мүнөз эмне экен? Адамдарга зыян жеткирбе. Өзгөчө өзүң үй бүлөңө, кошуналарыңа зыян жеткирбе. Тилиң менен, колуң менен, буюм нерселериң менен зыян. Мына кулук мүнөз. Кулук мүнөз. Ошон үчүн иншалла жакшы кулук мүнөздү Алла Тааладан сурайлы. Жаман кулук мүнөздөн пайгамбарыбыз дуа кылган, кантип? Аллахумма инни ауду бика мин мункаратил ахлак вал а'мал вал ахва. Я Алла, жаман мүнөздөн, жаман амалдардан, жаман каалоолордон сактагын мени деп сураган. Биз Алладан сурайлы, я Алла, мени сактагын, жаман мүнөздөн сактагын. Текеберлик бул жаман мүнөз. Көрө албастык бул жаман мүнөз. Оройлук, кополдук бул жаман мүнөз. Шүгүрсүздүк бул жаман мүнөз болот. Я Алла, мени жаман мүнөздөн сактагын, жаман амалдардан сактагын, жаман кыял жоруктардан сактагын, жаман каалоолордон. Жаман каалоо кандай жаман каалоо? Адамдарга жаманды каалаба. Ислам дини, алхамдулилlah, акыркы дин, тынчтыктын дини, тазалыктын дини, бактылуулуктун дини, кыямат күнгө чейин эң акыркы дин ушу ислам. Ислам динде пайдалуу үч нерседе. Жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү. Жакшылык каалоо. Ан-нусх ли кулли муслим. Ар бир адамга жакшылык каалаганды үйрөнөйлү. Ким болбосун? Келингеби, кудагабы, таанышынабы, аталаш бир тууган, кошуналар, айылдыктар, шаардыктар, ким болбосун? Жакшылык каалайлы. Пайгамбарыбыздын жүрөгүндө жамандык каалоо деген жок эле. Мына бизге үйрөтүп атканы, жакшылык каалап жашайлы. Экинчи, пайда жеткирүү. Сиз пайда жеткириңиз. Күн сайын эртең менен турганда, я Алла, бүгүн мен пайда жеткирем. Тилиңиз менен, колуңуз менен, акчаңыз менен, билимиңиз менен, тажрыйбаңыз менен, дуаңыз менен, кандай мүмкүнчүлүк барбы? Пайда жеткириңиз. Үчүнчүсү, кайгы бөлүшүү. Кайгы бөлүшүү деген, туугандар, мындай, бирөөнүнчө кайгысына сүйүнбөңүз. Бирөөнүн мындай ортодо конкуренция, азыр мына дүйнө жарыш болуп атпайбы? Анан кичине иши жүрүшпөй калса, же бир баласы ооруп калса, же жакындары бирөө көз жумуп кетсе, ушуну көрмөк да. Жөн жүрбөй. Карачы биздин сөзүбүз кандай? Да. Бирөөнүн кайгысына сүйүнгөн бул мусулманчылык эмес. Бирөөнүн кайгысына сүйүнбөңүз. Сиздин кайгыңызга башка бирөөлөр сүйүнөт. Ман дохика. Ким күлсө, ага дагы күлөт. Ошон үчүн ман лам ярхам, лам юрхам. Ким райымдуулук кылбаса, ага райымдуулук кылынбайт. Биз бирөөнүн кайгысына эч качан сүйүнбөйлү. Биз алхамдулилlah карап туруп, я Алла, ооруп калса дагы, иши жүрүшпөй калса дагы, кыйналып, кырсыктап калса, дүйнөдөн өтүп кетсе, жок, кайгысын бөлүшкөндү үйрөнөйлү. Мына динибиздин чакырыгы. Динибиздин чакырыгы бул. Ошол кезде адамдын душманы адам,
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады эле, пана тілегіле деп. Сен білбейсің де, бардық адам бірдей емес екен де. Аллахумма inni ауду бика min jahdil bala, дараки шақа ва су'ил қада, ва шамататил а'да. Я Аллах, мені сақтағын. Мені сақтағын. Аллахумма inni ауду бика min jahdil bala. Я Аллах, қату сынаудан мені сақтағын. Мен қату сынауға чыдай албаймын. Бәлеге чыдай албаймын. Адам чарчыда тұрған, адамды қинай тұрған, чыдай албаймын. Дараки шақа, я Аллах, бақтысыздықтың түйіне жеткірбей, мені сақтағын. Ва су'ил қада, жаман шешімден, жаратқан Алла Тағала жаман шешім шығарбасы біз дейді. Әуеліміз төгіліп қалбасын. Туғандар, Алла Тағаладан дайыма жаман шешімден пана тілеп, о шамататил а'да деп, мына айта тұрған негізі ушу эле, душмандың күлкісінен. Душман мен үстіме күлбесін. Шамататил а'да. Я Алла, ушул душман мен үстіме күлбесін. Ушудан сақтағын деп. Мага кичине иштерим жүрүшпөй кыйналып калсам, душман күлө тургандайчы. Карачы. Ошон үчүн жакшы мүнөздү Алла Тааладан сурайлы тугандар. Жакшы мүнөздү сурайлы. Жаман мүнөздөн пана тилейли. Хадистин улантысында айтат: "Вa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uk illa bi shay' qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'at ala an yadurruk bi shay' lam yadurruk illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf." Жакшы ишенип билип ал. Эгерде үммөттүн бардыгы, адамзаттын бардыгы сизге бир кыпындай пайда жеткиренсе, пайда жеткире албайт. Алла тагдырыңызда канча пайда жазган болсо, андан ашыкча жеткире албайт. Ошону гана жеткирет болду. Тагдырыңызда Алла Таалам канча жазган болсо сизге пайданы, ошончо гана. Бүткүл адамзат биригип сизге зыян жеткире албайт. Бирок Алла канча зыян жазган болсо сиздин тагдырыңызда, ошончолук гана зыян жеткире алат. Калемдер, тагдыр калеми жазып көтөрүлүп кетти. Сыялары, ошол жердеги баракчалар кургап калды. Бүттү. Жафаты сухуф дейт. Аллаху акбар. Будан эмне тугандар сабак алабыз? Урматтуу энеже карындаштар, пайда берүүчү, зыян берүүчү Алла өзү. Өмүрдү, өлүмдү өзү чечет. Кимге канча өмүр, кимге качан, жана канча качан, кандай өлүм. Алла чечет. Ким бейишке кирет, ким дозокко кирет, ким кабырда азапталат, ким рахаттанат, Алла чечет. Кимге канча перзент, канча ырыскы берилет, Алла чечет мунун бардыгын. Пайда зыян билип коюңуз ошого, жүрөгүңүздө ушундай бекен болсун. Кандай сизге пайда жетип атса, Алла тагдырыңызда жазган пайдалар жетип атат. Кандай сизге зыян жетсе, Алла тагдырдагы зыян ошо жазган пайда зыяндар жетет. Имам Ахмад рахматуллаху алейх риваятында дагы ушуга кошумчалаган: "Та'арраф илаллах фир-раха, я'рифка фиш-шидда." Алла Тааланы жакшы күндөрүңүздө, курсанчылыгыңызда, ишиңиз жүрүшүп атканда, рахаттанып атканыңызда эстеп туруңуз, кыйынчылыкта Алла сизди эстейт дейт. Кыйынчылыкта Алланы эстеген алам, калабай эстейт ал. Ооруп калганда, авария болгондо, иши жүрүшпөй калганда, банкрот болгондо, бирөө кордогондо, бирөө коркутканда, бирөө бир нерсесин алып бербей койгондо, кыйынчылыкта адам баласы Алланы эстейт. Бирок ал негизги эстөө болуп кирбейт. Мына да айтат, пайгамбарыбыз хадисте эмне деп атат? Алланы жакшылыкта эсте, жамандыкта Алла сени эстейт. Алланы бүгүн рахатта эсте, эртеге кыйынчылыкта Алла Таалам кыйынчылык келгенде Алла сени эстейт дейт. Риваяттарда келет, жакшылыкта эстегенде кыйынчылык келип калса да эстесе, периштелер айтат экен: бул үн тааныш дейт экен. Буну билебиз бул дейт экен. Бул ушул ден соолугу жакшы учурунда, курсагы тоок учурунда, рахат учурунда Алланы эстеп, үнү тааныш болуп калган. Кыйынчылыкта эстеп атат, жардам бергиле дейт экен. Бунун үнү тааныш дейт экен. Эгерде жакшылыкты эстебеген, курсагы тоок жүрөт, тияк биякта чаңытып каалаган күнөөнү кылып,
Ertеге башына кичине кыйынчылык түшкөндө эстесе, периштелер айтат экен, бетааныш үн дейт экен. Что-то незнаком, тааныш эмес бизге дейт экен. Тааныш эмес бул үн дейт экен. Кара. وَعَلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ. Сизге жакпаган нерсеге сабыр кылып коюңуз, бул өтө чоң жакшылык экен. Азыр напсиңизге жакпай атат. Бир ушундай иш болду. Напсиңизге эч жакпай. Бирок сабыр кылып коюңуз. Хайрун касир. Өтө көп савап бул, өтө көп жакшылык бул. Ва анна наср ма'ас сабр. Албетте жардам сабырдуулук менен биргеликте. Ва аннал фарач ма'ал карб. Тугандар, жолдун ачылуусу кыйынчылык менен биргеликте. Ва анна ма'ал усри юсра. Албетте кыйынчылык менен бирге жеңилдик дейт. Мынакей тугандар, урматтуу эне, эже карындаштар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадиси, бул нурлуу хадиси, бизге таалим бере турган хадис, бизди оңдой турган, бизди туура жолго чакыра турган, бизди бактылуулукка чакыра турган мынандай кереметтүү хадиске амал кылганга аракет кылайлы. Ошон үчүн демек бул жерден биринчи Алла Тааланын динин үйрөнөйлү, динин сактайлы. Кийинки хадисте Ибн Умар разияллаху анхунун баласына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир осуяты бар. Термизи шарифте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бул Ибн Умар айтат, мен ийинимден кармады дейт. Мындай дейт. Ахаза Расул саллаллаху алейхи ва саллам биман кеби. Ийинимден кармап айтты, кун фи дунья кааннака гариб ау абиру сабил ва удда нафсак мин ахлил кубур. Ибн Умар дүниеде сен фиддуния кааннака гариб дегени бетаныш адамдай жаша. Ау абиру сабил жолоочудай жаша. Өзүңдү кабыр ээлеринен эсепте деди. Үч насаат. Дүниеде чотугандар кала тургандай эмес, кете тургандай жаша да. Амалдарды кыл. Бу дүйнөдө кала тургандай эмес, өлө тургандай, кайра тириле тургандай амал кыл. Бу дүйнөдө кете тургандай бол жашайлы да. Калып кала тургандайлы, дүйнөнү топтоп, дүйнөгө сүйүп, дүйнөнүн кулу болуп, дүйнө не десе ошону кылып, андай эмес. Ошон үчүн иншалла мени пайгамбарыбыз айтып атканы жолоочудай жаша. Мисалы, азыр сиздердин айылыңыздарга биз келип, эми кетебиздер эртең эле. Келип алып ушул жерге азыр үй сала баштап, анан дүйнө топтоп, токто, сен кетесиң муну, кайкада? Ошондой эле кетип атканда бир жолоочу адам, мусафир адам бир жерден өтүп баратса, ал жерге ал дүйнөнүн баарын топтобойт да, үй салып отурбайт. Мен үйүбүз бар, алхамдулилlah, үй салыш керек. Кудайга шүгүр. Турак жайы ал эмес. Бирок утугандар бул дүйнөдөн калып кала тургандай эмес, кете тургандай жашаш керек экен да. Болсо алданып калабыз. Адам болсо алданып калат. Бунун мааниси үйдү таштап эшикке чыгып кет деген жери жок. Буюмдарды сатып бер, бардыгын таркатып бер деп аткан жери жок. Просто жүрөгүңдү дүйнөдөн тазала. Жүрөгүңдү дүйнөдөн тазала. Бул сени кыйнайт. Бул сени кыйнайт. Ач көздүк бар го дүйнөгө. Булчу адамдын жүрөгүндө, ден соолугунда, денесинде кыйнайт бул. Алла Таала рызкы берген, ал бизге насип болот сөзсүзчү. Кайерде болбосун бизге жетип келет рызкыбыз. Ошон үчүн мына жерде айтып аткан, "Ва удда нафсак мин ахли кубур", өзүңдү кабыр ээлеринен эсептеп тургун. Кудай кааласа, баягы напсиң жамандыкты кылдырайын деген алсырайт да. Болбосо кутуруп кетесиң да. Адам баласы тез кутурат. Ошон үчүн айтат го, семиздикти кой гана көтөрөт дейт го, башка эч ким көтөрө албайт деген. Жылкы деле көтөрө албайт. Букалар деле көтөрө албайт. Эчкилер даже көтөрө албайт. Тополоң чыгарат бардан. Арык короз болсун, семире десем ал деле кой бечара. Адамды көтөрө албайт. Адам кутуруп кетет. Адам көбүнчө дүйнөсү жакшы көбөйүп, иш жүргөндөн кутура баштайт. Алланы эстеп, Аллага шүгүр кылган көбөйткөндүн ордуна Алла Тааланы эстен чыгара баштайт. Эгерде иши жүрүшпөй калса, шайтан келип дагы үмүтсүз кыла баштайт. Көрдүңбү? Иши жүрбөйбү? Ошо шайтандын иши.
үмітсіз да болбойлу, құтырып да кетпейлі. Алла Таала бергенде қанша берсе ошончо кичинекей болойлу, ошончо ийлейлі, ошончо шүгүрдү күчөйтөйлү. Адамдарга жамандык кылбай. Кийинки хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям укмуш улуу насаат айткан: канткенде Аллага сүйкүмдүү болосуң, канткенде бендеге сүйкүмдүү болосуң. Мусулман адам Аллага жагайын деп жашайт. Мусулман адам Аллага жагайын деп жашайт. Элге жагайын эмес, элге жакпайсың. Имам Шафии рахматуллахи алейхи айтат: адамдын бардыгын разы кылам деп канча аракет кыл, ага жол жок дейт. Анын көрөк ниетиңди түздөп, өзүңдү оңдогонду аракет кыла бер, бүттү дейт. Адамды разы кыла албайсың. Адамга жакпайсың. Аракет болсо дейт. Мусулман адам Аллага жагайын деп жашайт. Кимге жагайын деп? Кийинсе дагы ошо мен кийимим Аллага жаксын. Ибадат кылса ибадатым Аллага жаксын. Дават кылса даватым Аллага жаксын дейт. Жүрүш турушум Аллага жаксын. Жашоом Аллага жаксын. Мамилем Аллага жаксын дейт. Мусулман адам Аллага жагайын деп жашайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу хадиси Ибн Мажада келет. Сахил ибн Саади разияллаху анхудан: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. Кара сахабалар өтө акылдуу суроо берет эле да. О Алланын элчиси, мага ушундай амал айтыңыз, ошону аткарайын. Алла да мени жакшы көрсүн, адамдар дагы мени жакшы көрсүн дейт. Аллага дагы жагайын, болуптур. Адамдар да мени жакшы көрсүн, Алла да жакшы көрсүн. Пайгамбарыбыз айтты: дүйнөдө зайыптыкты танда, Алла сени жакшы көрөт. Адамдардын колунда бар байлыктан ага кызыкпа, адамдар сени жакшы көрөт дейт. Караңыз мына сөздө. Зайыптык деген эмне? Изхад фи дунья юхиббака Аллах. Жүрөгүңдөн дүйнөнүн сүйүүсүн чыгар деген сөз. Дүйнө колуңда болсун, жүрөгүңдө болбосун. Жүрөгүңдө болсо сени кул кылат. Сен дүйнөнү кул кыл, колуңда болсун. Каалагандай сарптайм, Алла буйругандай. Алла кайга буйруса ошого сарптайм мен. Алланын динине сарптайм мен. Жүрөктө кире турган болсо дүйнө, анда сени кул кылат. Жүрөктө болбосо, колуңда болсо, сен аны кул кыласың. Эми карап тур, эмне деп атат? Изхад фи дунья. Дүйнөдө жүрүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атканы. Биринчини, дүйнөдө зухуттукту танда, зайыттыкты. Алла Таала сени жакшы көрөт. Демек дүйнөнү жүрөктөн чыгарган мухаббатын. Экинчи, адамдардын колунда байлык бар го. Bunun машинеси бар, bunun аты бар, алтыны бар, сарайы бар, дагы контейнери бар, дагы несі бар, кандай несі болсун ол. Ага кызыкпа вообще. Эч качан кызыкпа адамдын дүйнөсүнө. Ар күнгө өзүнө буйрсун, өзүнө насип кылсын. Ага көз салба, шилекейин куйултпа. Аны мактап, деп, анын алдында кору болбо. Мусулман адам бирөөнү дүйнөсү үчүн мактаса, анын алдында кордугу. Мусулман адам дүйнөсү үчүн мактабайт, дүйнөсү үчүн сыйлабайт, дини үчүн, намазы үчүн, берешендүүлүгү үчүн. Ошон үчүн Кураны бар, дини бар, алхамдулилlah, ошон үчүн сыйлайт. Ошон үчүн байларды байлыгы үчүн сыйлабагыла дейт. Бул адамдын кордугу. Качан байларды байлык үчүн сыйлай турган болсо, адамдын кордугу. Байларды иманы бар болса, иманы бар үчүн сыйла. Амалы барбы? Амалы кандай? Намаз окуйт, берешен, зекетин берет, ажылык кылат, Алланын жолунда сарптайт. Ошон үчүн сыйла. Байлыгын себебинен сыйлабан. Эгерде кайсы сараң бай боло турган болсо, ал сыйга ылайыктуу эмес ал. Сыйга ылайыктуу эмес сараң. Берешен бай лайыктуу сыйга, байлык эмес, берешендүүлүгү. Мына жердеги пайгамбарыбыз айтып атканы: изхад фима айдин нас юхиббакан нас. Адамдардын кол алдында канча байлык болсо, ошого кызыкпа.
Ошондо адамдар сени жакшы көрөт. Ошондо адамдар качан жакшы. Эгерде бунун байлыгына мен кызыгып, мени жакшы көрбөйт бул. Акыл кандай караңыз. Бирөөнүн байлыгына кызыксаң, ал сени жакшы көрбөйт. Менин байлыгыма эмне бул көз артып эле дейт. Я. Сен анын байлыгына кызыкпа, адамдар сени жакшы көрүп калат. Урматтуу энеже карындаштар, жараткан Алла субханаху ва таала барыбызга товфик берсин. Кыздарыбыздычы жолука үйрөтөйлү. Балдарыбызды топуга үйрөтөйлү. Даратка үйрөтөйлү. Сүннөткө үйрөтөйлү. Үйдө бала чака менен алхамдулилля таалим өткөрүп турайлы. Фазаил амалдын таалими бар. Пайгамбарыбыздын өмүр баяндары, дини китеп үйдө окулуп турсун. Бунун өтө чоң пайдасы бар. Үйгө береке келет, тынчтык келет, мухаббат келет, тазалык, сый келет, курсанчылык келет. Курсанчылык келет. Ошон үчүн дүйнөдө ибадат кылып калайлы. Көз жумганда так эле мында жашоодочу, жашоо кыска да өзүчү. Өтүп кеткенден кийин арманда калбайлы. Зиндаги, бебандаги, шармандаги, зиндаги, бабандаги, хурсандаги. Жашоо ибадатсыз шермендечилик. Эртеге барып туруп, намаз окубайлы ушунча жүргөн экенмин да. Куран окубайлы, зикир кылбайлы ушунда жүргөн экенмин деп, адам шерменде болот. Ибадатсыз жашоо шермендечилик бул. Дүйнөдө деле, ахиретте деле, кабырда деле. Ибадат менен жашоо курсанчылык дейт. Курсанчылык. Ошон үчүн урматтуу энеже карындаштар, ар бир мусулман аял, мейли кайнене же келин болсун, кыз болсун, биз даратыбызды алып 5 убакыт намаз таштабайлы. Алланын зикиринде болойлу. Алланын Куранын үйрөнгөнгө аракет кылайлы. Пайгамбарыбызга салават, истигфар кылып, зикирлерди кылып, жана алхамдулилля мүнөзүбүздү аз айткандай оңдоп, башка бирөөлөргө даават берели. Биздин аялдарыбыз дагы, эркектерибиз дагы Алланын динине чакыруучу болсун. Аллага ибадат кылуучу жана Алланын динине чакыруучу. Өзүбүз да ибадат кылайлы, ибадатка башкаларды чакырайлы. Арам нерселерди жашообуздан чыгарайлы. Биздин денебиз ушу бутубуз арамга баспасын, колубуз арамга эч качан тараза болсун, уурулук болсун, арагы болсун, кумары болсун, колубуз менен ал нерсени карматпайлы. Тилибизди арам нерседен сактайлы. Бирөөнү ушактагандан, бирөөнү кемсинткенден, бирөөнү шылдыңдагандан, бирөөнү алдагандан, бирөөнү тилибиз менен кордогондон сактайлы. Кулагыбызды арам нерседен сактайлы. Мейли ал музыка болобу, ушагы болобу, башкасы болобу, кулак жок. Көзүбүздү дагы намахрамдардан сактайлы. Жүрөгүбүздү арам нерселерден сактайлы. Денебизди мындайча айтканда, башыбыздан отубузга чейин бардык арам нерселерден сактайлы. Ушунун аты таква деп коет. Пайгамбардын сүннөтү. Үйгө киргенде кандай сүннөт, ажатканага киргенде кандай сүннөт, мечитке киргенде кандай сүннөт, чыкканда кандай сүннөттөрү бар, жатаарда, тураарда, алхамдулилля. Ошон үчүн Алла Таала бизге мүмкүнчүлүк берип, өтө Кыргызстанга Алла Таала чоң жакшылыгы бар, даават берди го. Ошон үчүн иншалла ушу айылда апталык таалим өткөргөнгө жана иншалла алхамдулилля дааватка чыкканга аракет. Кийинки айылга иншалла мастурат жамааттарынан бизде 2 шарт эле бар. Махрам болсун, парда болсун дейт. Болду. Араңыздарда чыгып жүргөн балдар бар. Машаалла. Апаңыздарды алып чыгыңыздар, аялыңыздарды алып чыгыңыздар. Булар энелери болсо, баласы менен чыкса, же болбосо күйөөсү менен, агасы менен дааватка чыгайлы. 3 күн машык кылып келейли. 3 күн толук ошо нурланып, жаңыланып, тазаланып, ибадаттарды жайына келтирип, зикирлерге денебизди адат кылдыртып, тилибизди жакшы сөз сүйлөөгө адат кылдыртып, кайра таалимге отуруп, ушундай намаздын фазилеттерин, Курандын фазилеттерин, зикирдин фазилеттерин, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруунун фазилеттерин, орозонун фазилеттерин угуп, жүрөгүбүздү нурлап, амалга бекем болуп, башкаларга дагы, башка энелерге, келиндерге, аларга дагы калимага даават берип, намазга даават берип, тахаратка, күйөөсүн сыйлаганга, бала чакасын урматтаганга, бала чакасын жакшы тарбия бергенге сыйла. Дааватка чыгып турайлы.
Alhamdulillah 3 күнгө, андан кийин 3 жыл чыккандан кийин алхамдулилlah карап 15 күнгө. Узагыраак барып келсек болот карап. Ошон үчүн иншалла баарыбыз ниет кылайлы. Жараткан Алла Таалам кабыл кылсын. Алла Таалам баарыңыздарды бактылуу кылсын. Ишибиздин баарыбыз иштерибизди Алла оңунан чыгарып, дүнүйө Менин балдарым да сиздей таква инсандардан болсун. Амин. Баарыбыз Алла Таалам таква кылсын. Мен намаз окуп жатканымда тамагым кычышып, жөтөлгүм келип жөтөлүп калам. Намаз бузулбайбы? Аракет кылыңыз. Эми намаздан мурда бир жөтөлүп, жакшылап шашылбай. А намаздын ичинде жөтөлүп калсаңыз бузулбайт. Тамга чыкмайынча. Деп эгерде тамга чыгып кетсе жөтөлүүдө, анда бузулуп калат. Жөн азыркындай болса бузулбайт. Тамга чыкпасын да. Тамганын сүрөтүндө. Кээ бирлер жөтөлгөндө сөз чыгарып берет да. Дегендерден неме кылыпчы? Андай болбой калат. А жөнөкөй жөтөлүүдөн бузулбайт, намаз бузулбайт. Жөн эле жөтөлгөндө бузулбайт. Келиндердин кайненеге болгон мамилеси боюнча айтып кетсеңиз, сиз бир маселеңизде келиндер кул эмес дедиңиз эле. Жана такыр жумуш бербей калышты дейби? Жумуш кылбай калыштыбы, бербей калыштыбы дейт. Андай болбойт да. Өзүнө туура келген жагын алып эле, берки жагын дагы айтсак керек эле. Айвандарга суу берип бейишке киргендер, итке суу берип бейишке киргендер, кайненеге тамак жасап берсе бейишке кирбей калабы? Кайнененин кийимин жууп берип койсо, андай эмес да. Урматтуу келиндер, жакшы угуп алгыла. Туура бу келиндер ал кул эмес. Кул эмес дегендин мааниси бар ал. Ал кайненеге айтылган ал. Кайнене ошо келинди кадырлап, келинди мактап, алхамдулилlah Алла Тааланын берген белеги деп, көңүлүн көтөрүп, насаатын айтып, ак батасын берип, кылган кызматына ыраазы болуп, анан баягы кулдай кылып иштеткенге андай акысы жок. Ал өзүнүн ордунда ал. Бирок келиндер андай кылып аласыздар. Сиздер мусулмансыңар да. Сиздер капыр эмессиңер да. Кандай анан кайненеге кызмат кылбай деп. Бойнуңарда милдет болбосо деле даража керек, шарапаттуулук керек, патасы керек, дуасы керек. Ушул жерге узактан кайсы район, кайсы областтан келип конуп калдыңар. Алхамдулилlah. Алла субханаху ва таала күч кубат берди, жашсыңар. Кызматтан качпаш керек. Кызматтан Алланы табасың. Ибадаттан бейиш тапсаң, кызматтан Алланы табасың. Ошон үчүн иншалла албетте кээде ооруп калат, кээде боюнда болуп калат. Кээде ушундай мисалы жакшы жумуш кыла албаса, аны берги кайра эле кыйнай берген болбойт. Мисалы келиндин демек өзүнүн күйөөсүнө кызмат кылып, күйөөсүнүн апасы болуп атпайбы? Эртеге силерге да бала чакаңар кызмат кылат. Ким кызмат кылса, Алла Таалам сөзсүз ага учуру келгенде кызматка муктаж болуп калганда кызмат кылатылган адам таап берет да. Ошон үчүн иншалла келиндер үйдө иншалла зикир менен, эгерде ушул келиндер билесиңерби, эмне үчүн кызмат кыла албай калат? Алдыда ахирет жок да. Эгерде ушуга мен сооп табам деп, сооп берилет. Ошо ниет эле болсочу, кызмат кылганда чарчабайт эле, тажабайт эле. Кызматтан издеп барып калат эле. Өзүнүн эле кайненеси эмес, кошуналардын кайненесинен бери кызмат кылып келмек. Кийимдерин баарын үйүнө алып келип жууп кетмек. Баардыгына нан бышырып туруп бермек. Баарына тамак жасап бермек. Эгерде ушу соопту билгенде, мага алхамдулилlah деп, ошого Алла Таала ушунча иззат койгон, ушунча жакшылыкты, берекени, бакытты койгон, ал келин аны элестете албайт. Ошон үчүн иншалла зикир менен азыр ар бир нерсе өзүнүн убактысында болот экен да. Жаштыкта машалла күч болот. Ошон үчүн көбүрөөк кызмат кылсын ал. Мен азыр кош бойлуумун. Зараны кармай албай атам, намазымды окуй албай атам.
күндө окучумун, дуаларымы айтып турсам болобу дейт. Жок, мындай. Эгерде мына зара токтобой калса, улуу сөздө уят жок, шариятта шарым жок дейт. Мынакей. Зара токтобой турса, кыжалат болбош керек. Ошол мындай да пешимге дарат алып, уже зара токтобосо деле окуй бериш керек. Болду. Асырга чейин. Асырда бир жаңы дарат алып коет, шамга чейин окуйт. Казасын окуса деле, өзүнүн убагындагы намазды окуса деле, нафил намаздарды окуса деле боло берет. Үзүргө кирип атпайбы бул? Зара токтобой болгондук бул үзүрлүк. Эч кыжалат болбош керек да, себеп шариятта мүмкүн бир аял же эркек маселесин билбесе, эркекке деле ошондой. Эгерде кан токтобосо, же зара токтобосо, же жел токтобосо, ар кандай даратсына турган маселелерде эч кыжалат болбой, ар бир намаздын башында бир дарат алат дагы, токтобосо деле окуй берет. Өтө берет ал. Макулбу? Денеге тийсе деле, кийимге тийсе деле, себептен бул үзүрлү. Бул үзүрлү, бул дараты, бул эмеси зарасы токтобойт. Өтө берет. Анан болду? Жогорку жактан сиздерден суранычыбыз. Дин илимин мектептерге ачык эле киргизип берүүгө мүмкүнчүлүк жокпу? Ушул маселени чечип берсеңиздер, көптөн көп суранычыбыз. Көптөн бери урматтуу энелер сурап келатабыз. Аябай мына депутаттардан деле, мурунку бийликтерден, андан мурунку бийликтерден деле, динге ушун дин сабагын киргизгиле, билбейм тияктан эмне тооба кылдым. Ар бир ушундай кылып неме кылат, болду киргизебиз, ана мына дейт, даярданып атат тияк бияк. Анан бир жолу ушундай да болуп калып, исламдан башка бир капкаяктаган нерселердин баардыгын тыгып, биз 90% мусулманбыз, бир китепте 90% ислам болсун. Адилеттүү болсун. Албетте башка динден кабарыбыз болуш керек. Христианство, иудеизм, мисалы, мына бут барасың, кимдер эмне экен, кандай экен. Үстүртөн эле таанышса болду. Ислам динин өзүнүн баалуулуктары, адептери жашнакай үйрөнүш керек мусулман баласы. Христиан динин үйрөнсүн. Ким кой деп атат? Жөөттөр өздөрүнүн динин үйрөтүп атат саартан кечке. Мектептердин баардыгына, университеттердин баардыгында бараларда. Бизге келгенде эле ушу мусулман ошо динин үйрөнсө бир билбейм аны. Канча азыр адепсиздик болуп атат, көрүп атабыз да. Канча деген арам нерсе болуп атат, канча деген ушунун баардыгы эми дуа кылабыз. Бирок мындай урматтуу эне, сиз суроо берген эже, карап туруңуз. Биз мамлекет мектепке киргизет деп күтө бербейли. Иман сабагы качан кирет экен деп ошентип өмүрүбүз бүтөт окшойт. Анан көрөк үйүбүзгө иман сабак киргизе берейли, мектепке эмес. Каяка? Бул биздин колубузда го. Бул эч кандай документи кереги жок го. Үйүбүздө имандын сабагын киргизейли. Учур келип калар да бир бактылуу адам бир чыгар бир. Жүрөгү күйгөн бир ушундай бир адам иншалла Кудайым кыргыздын тагдырында бир нерсе бирөөнү жазгандыр. Ошо бир алхамдулилла имандын сабагы как она есть мындай арбалакаттарды кошпой бир жакшынакай имандын сабагы кире турган бир азамат чыгар. Чыкпай койбосо керек ушу 7 миллиондон бирөө. Бирөөнүн колу, бирөөнүн үнү, бирөөнүн күчү жетер. Дуа кылып тура беребиз. Атак бул бүгүнкү күндөчү. Ал качан Кудай билет. 1 жыл, 10 жыл, 100 жыл. Токто, биз бүгүн күнүбүздү текке кетирбей, имандын сабагын үйгө киргизсек болот. Ошон үчүн ал жакта эле кайра эле неме кыла бербейли. Үчүн келер убакыт иншалла. Туура айтасыз. Мамлекеттин деңгээлинде болгонго жетпейт. Бирок биз үйдө бала чакабыз, кыздарыбыз, балдарыбыз биз менен го. Иман сабагын киргизиңиз сиз үйүңүзгө. Баланын тарбиясы, ислам, Кур'андын котормолору, түшүндүрмөлөрү, дини китепти алып келиңиз. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп бериңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн окуп бериңиз. Фазаил амал, тандалган хадистер бар, окуп бериңиз кандайса. Мына имандын сабагы. Бул маселе. Бир молдо арабча жазууну барака жазып, сууга чылап ичирет экен. Ошого барсак болобу? Ал молдо 4 айга дааватка чыгып келди. Болот, кээ бир жерден эме кылат, ошол баягы ооруларга сүрөлөрдү, же пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дуаларын ошо арабча жазып, анан ошо сууга салып, суудан анан кийин ошону ичирет. Же кээ бирлер сууга салбай эле ошо арабчаны окуп эле дем салып атпайбы?
Кээ бирлер суга салып, бул деле болот. Мышык башын салып койсо, нажас болобу сууга же идишке жооп бергениңиз үчүн рахмат. Жо нажас болбой. Мышык келип кеткен немелер. Иттики болуп калса болуп калат. А мышык келип кеткен нерсе деп. Албетте баягы табигый адамдын табиятына кээде мисалы жакпаган жагы болуп калат дагы, ошону неме кылып коет. Кой. Ал тазалап коюп неме кылыпчы. Так эме болбойт. Мышык аралашып жүрө берсе адамдын барат тияк немелерге көбүрөөк башын салып алган болсо аны ичпейсиз акырын тияка неме кылып коесаңчы. Кээде бирок жыттап кеткен болсо мышыкты кандай эмес. Мышык болсо пайгамбар айткан булар келди кетти силер менен аралашып жүргөн депчи. Анан бул тазарак итке караганда. Иттики нажас болуп калат. Аны кичине оозун салып койсо, жешилекей уюлса, же болбосо даже бир утам ичип койсо дагы бардыгы нажас болуп калат. Күйөөмдөн уруксат сурап, бир жака жөнөйүн десем, жөнөтпөй коет. Кээде уруксат сурабай кетип калам. Күнөө болбойбу? Карап көрүңүз эми, кайсы нерсеге уруксат сурап атасыз? Тойгобу? Же болбосо ден соолукту караткангабы? Өзү уруксат бериш керек, же болбосо өзү барыш керек, чогуу элечи. Жөн эле уруксат берип бара бер, ошко кете бер деген болбойт ал. Мисалы эми карап туруп, бизде шариятта мындай 90 километр мисалы масафаты сапар болсо, азыркы мисалы акыркысында 120. Ошодон ары аял киши жалгыз сапар кылган жакшы эмес. Сөзсүз мындай коштоп турган атасы, же күйөөсү, же баласы, же агасы, же тайкеси, тагасы дегендей ушулар болуш керек. Анан кийин мындай неме карап туруп, эге мына айылда эле тегерегинде болсо эчтеке эмес алар. Акыр бирок уруксат сурап чыгып барып келиш керек. Уруксат сурабастан жөн эле чыгып келген күнөө болуп калат. Убагында окулбай калган намазга ниет кандай кылабыз? Каза болгон намазга ниет кылдым деп болобу дейт. Болот. Каза деп ниет кыласыздар. Өтүп кеткен бирлер айтып атко, өтүп кеткен намаз, дагы мурда жок болуп кеткен намаз, андай жок. Жөн эле каза намаз. Каза намаз деп айтылат. Каза десе эле баягы биздеги өлүп калган дегенде ойлойт окшойт да. Ошон үчүн анан бул кичине биздин тилге адепке туура келбейт дегенде ойду алгат окшойт. Андай болбойт. Bizde ada, qada. Ошондон биздеги шариятта дагы арабчасы ушундай. Бизде фик китептерибизде ада деп коет, ада деген учур дагы. Мисалы азыр пешим окусак бул ада. Учур дагы да. Каза деп койгону мисалы өтүп кеткен да, мындайча айтканда окулбай калган. Каза деп айтасыздар. Күндүн табына ысыган сууга гусул даарат алууга болобу? Болот. Кээ бирлер макру деген күндүн табындагы. Атак мисалы көбүнчө мына айылдарда бир бочка кылып коет дагы, чөп чаап келтирип эле ошо ысып калат да, жуунуп алат. Кээ бирлер айтып аткан күндүн табына деп мындай эме кылып туруп, кумгандарда, ысынгандарда ачык калып калса, ушундай ооруга чалдыгып калат, малдыгып калат деп. Пайгамбарыбыздын тарабынан эч кандай запрет жок мындай. Жылып калса эчтеке эмес, иштесе боло берет. Албетте күндүн табында мындай пайгамбарыбыз тыйган жери бар. Кандай? Сиздин жарым денеңиз күндүн табында, жарымы көлөкөдө, ошондой жатпагыла деген. Түшүнүктүбү? Жарымы көбүнчө мындай болуп калат, башын көлөкө коюп, пут жагы күндө. Же болбосо тескерисинче, үшүп кеткен эле башымда путун бул жака коюп. Кыскасы айтканда, бир дененин бир канча жарымдайы күндө, жарымдайы көлөкөдө болбосун да. Болбойт. Динге бекен болууга, намаздарды таштабоого, эки дүйнө бактылуу болууга, балдарыбыз сизде алым болсун, дуа кылып коюңуз. Алла таалам иншалла баарыбызды. Калган дуалар окшойт, суроолор барбы экен? Жамаат менен группалардан зикир толтуруусу туурабы? Бирөөнүн 3 талап кыстап кылып зикир толтурса, бирөөнүн талап кыстап кылып зикир толтурса да туурабы? Группаларда зикир толтурган боюнча аз айтып берейин боюнча. Мындай да, эми зикирде группалар азыр дүйнө өнүгүп кетти да. Телефондон эркектердин өзүнчө группасы бар, аялдардын группасы бар. Кандай гана болбосун, мындай мажбурлап, талап кылып ал болбойт ал. Буларды кызыктыруу илетинде алып кетиш керек.
Zikирдин пайдалары бар мейли деп. Анан ким зикир көп кылса кыйынсынбасын. Зикир аз кылып калса, анын үстүнөн бир маскарлап анан же болбосо ошону эмне кылбай атасыңар, кылбайсыңарбы деп. Анан аны урушуп эле бир неме кылбасын. Ар ким кылса Аллах үчүн кылсын. Анан бири-бирин мындай неме кылганга эмес, бири-бирин кызыктырыш керек. Зикирдин пайдасы бар, макул энелер келиңиздер, эжелер келиңиздер, эми кече толбой калды, бүгүн толтуруп коелу дегендейчи мисалы, Кудай кааласа иншалла. Бу ар бир зикирдин мындай да. Алла Таала айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Кабардар, Алланын зикиринде гана жүрөк бейпилденет. Ар бир адамда жүрөгү бар. Жүрөгүнө рахат каалайт. Тынчтык каалайт, бейпилдик каалайт. Ошол Алланын зикиринде. Адам баласы канча Алланы зикир кылса, ошончолук жүрөккө рахат келет. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: "Кабырдын азабынан зикирден өткөн куткаруучу амал жок" дейт. Ошон үчүн иншалла мына зикирлер жакшы. Зикирлерди көбөйтүш керек. Бирок мына группаларда кээ бирлер аша чапкандар ошо туура эмес да. Андай кылбагыла. Көзү өтүп кеткен тууганы же ата энесине дуа Курандан так сырткары намаз кылып анын дуа кылып анын окубай кеткен намаздарын толуктаса болобу? Жок. Мындай. Көзү өтүп кеткен убагында намаз окубай калганда, же орозосу кармабай калган, зекетин бербей калган, ажылык кылбай калган, дүйнөдөн өтүп кетти. Ажылыкты кылса болот. Ажылык кылбай кетти, ошонун атынан ажылык кылып келсе болот. Макулбу? Эми бирок ошол окубай калган намазын бияктан окуса болбойт. Тутпай калган орозосун тутуп берсе болбойт. Ажылыктыкы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сураганда пайгамбар ошо уруксат берген. Ал эми намаз менен орозонун маселеси кандай? Бизде Ханафи мазхабта фидия деп коет. Фидия дегени ар бир намазга бир фитр садаканын өлчөмүнчө буудайды жетим жесирге берүү. Сиздерде фитр садака канча болду быйыл? 50 сом болдубу? Анда эгерде бир күн намаздыкы канча болот? 6га көбөйтөсүз. 5 маал намаз, 6-сы витр важип болот дагы, ошо 6. 6-ны 50ге көбөйтсөңүз 300 сом болот. 300 сом болот. 300 сомду бир бечарага берсеңиз, бул бир күндүк намазынын фидиясы болот да. Түшүндүңбү? Эгерде ушу намаз окубай өтүп кеткен да, ушуну 365ке көбөйтсөңүз, бир жылдыгын берген болосуз. Эми канча жыл окубай калган? 3 жылбы, 5 жылбы? Ошону санап туруп, ошонун фидиясы берилет. Анан иншалла Алла Тааладан үмүт, кыямат күнү иншалла бул намазын аткарды деген үмүт бар да. Орозо да бар ошондой. Орозо 30 күндө. Орозону кармаган меселе, ошону 50ге көбөйтөсүз, 1,5 миң сом болот. Бул 1 жылдык орозосу. Рамазан ай 1 жылда бир эле жолу да. Ошого мисалы эгерде 5 жылдыгын кармабай дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, акырында ооруп тияк неме болуп, анда 5ке көбөйтсөңүз 1,5 миңди, 7500 сом болот да. Бир бечарага берип койсоңуз, бул орозонун фидиясы болот да. Макулбу? Атак мына бул жактан анын артынан окуп берүү деген жок бизде. Куран окусаңыз, соо тиет, зикир чалсаңыз, курмандык чалсаңыз, садака жария кылсаңыз, бардыгы өлгөндөргө соо тиет, бардыгы. Бирок эң күчтүүсүн айтайынбы? Өлүктөргө, бу дүйнөдөн өтүп кеткендерге, эң күчтүү сооптун тийгени дуа. Макулбу? Дуа. Ошон үчүн иншалла мейли зикирдин дагы, азыркындай нафил намаздардын дагы, кайрымдуулуктан баары соо тиет, бирок эң күчтүүсү аалымдар дуа дейт. Болдубу? Намаз окуп жатканда көздү ачып, оозду ачып эстей берсе, намаз кабыл боло береби? Көбүнчө ушундай болот. Намаз окуганда эстейт экен. Бул эстегени шайтандан да. Пайгамбарыбыз айткан, чүчкүрүү периштелерден. Эстеген шайтандан. Намаздын ичинде бирок чүчкүрүү да эстеген дагы шайтандан.
Namaz sırtındağı çüşkürgönde ne deş gerek? Elhamdülillah deş gerek. Çüşkürgön kişi elhamdülillah desin. Ayal olsa da elhamdülillah desin. Uqqan adam yarhamukallah deydi. Allah rahim kılsın sizge deydi. Akçuç, anlayacak o. Yok, emi var go bizdege. Urup tagımda söz var da emi. Yok, bu Peygamberimiz aytkan. Kim çüşkürüp durup elhamdülillah dese, oşogo dua berүү vacip bolup kalat, moynunda mildet bolup kalat. Ne dep? Allah sizge rahim kılsın dep koyun mına. Allah sizge rahim kılsın dep koyun mına. Çüşkürgөнгө. Bu musulmandын akısı bu. Akısı. Ошентип inşallah жооп бергенге үйрөнөйүн. Эми оозду ачканда намаздын сыртында деле болсун. Оозду жабыш керек. Мүмкүн болушунча чыгарбай коюңуз. Сооп жазылат сизге. Эгер такыр эле эмне оозуңузду жаба беречи, күч менен эле. Эгерде буга колуңуз эме күчүңүз жетпей атса, анда колуңуз менен оозду жабыңыз. Же болбосо буюм менен, кандай болсун, нерсе менен, же болбосо кандай плат эме дасормол, же болбосо мындай кандай нерсе болсун оозун жабыш керек да. Оозду ачык койбош керек. Оозду ачса, шайтан заара кылат деген. Шайтан күлөт деген. Шайтан маскарлайт деген. Кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп атат? Урматтуу элелер, суроону токтотойлу, Эми ушу менен токтоп турайлы. Да, иншалла учур келгенден анан суроолорду убакыты болуп калды. Азыр эркектер да намазга келиш керек да. Мен сиздерден бир аз сурооңуздарга жооп берип коеюн. Демек, мына оозду ачканда жабыш керек. Себеп дегенде адам оозун мындай карап туруңузун, өзү мындай билбей калат да, катуу ачканда өңү башы өзгөрүлүп кетет. Ошону көрүп туруп шайтан сүйүнөт да. Дейт. Болсо Алла Таалам кандай чырайлуу жараткан да. Андай болбош үчүн кол менен жабыш керек. Намаздын ичинде болсун, намаздын сыртында болсун. Болбосо шайтан кирип кетет дейт. Шайтан заара кылат деп ушуга чейин келет да. Үй бүлөдө жубайлар таарынган болсо канча убакытта созулуш керек? Жубайлар таарындыбы автоматически элдеш керек да. Мындай. Пайгамбарыбыз айткан, мусулман адам 3 күндөн ашык таарынып жүргөнү адал эмес деген. Мен эркек менен эркек болсун, аял менен аял болсун, эркек менен аялдын ортосунда болсун, маселе 3 күндөн ашык адал эмес да. Ошо иншалла бир 3 күнгө чейин болсо ылдый болуп кетсе, мейли 3 күндүн ичинде дароо кечирип коюңуз. Менен туура эмес нерсе болуп калды деп, алхамдулилlah кечирим сурашып, маселени жазып коюш керек. Амин дуа кылайлы. Алхамдулилlah ва салату ва саламу ала расулилlah.